биздин азыр анализ боюнча ЭТТн бүгүнкү күндө мындай ойлонулбай, терең анализ кылынбай кирип калган. Ошондуктан биз, менин жеке оюмда, ЭТТн жана бюджетообразующий 5 гана вид товаровго калса деп сунушту, мындай мен өз жеке менин пикирим да бул. Анткени мына урматтуу депутаттар, 13 000 товарга биз бүгүн жанагы адамдар неме толтуруш керек экен да, виртуальный складка. Тиш чукуруштан баштап нефтепродуктка чейин. А биз 5 сунуш кылабыз деп мен өзүм жеке пикирим бул. Бул нефтепродукты, спирт, табак, анан дары-дармек, мед изделия. Калганын баардыгын биз ЭТТнден бошотуп алып салышыбыз керек. Ошондо жанагы средний бизнес менен малый бизнеске бул биздин мамлекет тарабынан, сиздер тарабынан камкордук болот. Биз айтабыз да, малый бизнес, хребет экономики колдойлу. Булар байкуштар кыйналды. Эмне үчүн мындай соода кылган адамдар каяктагы налоговый инспектор өзү түшүнбөгөн нерсени алар кантип түшүнөт деп. Ошондуктан бул идея. Ал эми экинчи маселе боюнча, урматтуу депутаттар, жанагы нефтепродукты 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул, урматтуу депутаттар, негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы, бул баягы ошол акчаны жолдоңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, аны акимият жоломдомок беле, башка жака кетип калып атпайбы? Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо, ошондо эффективдүү дорожный фондко түшөт. Машинаны айдайсың, 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налоговое обложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортко деген бар да. Анда двойной болуп калып атат, за каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул, урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Ушул эки маселе боюнча ушундай. Анан биз баягы бизнес укканды үйрөнсөк да, мамлекеттик институттарчы. Бизнес менен баягы карым-катнаш кылып, алардын айтканын угуп, көйгөйлөрүн угуп, анан баягы мамлекеттин кызыкчылыгы деп эле аларды дагы жесткий контроль, жесткий администрирование деген бул мага башынан эле жакчы эмес. Ошондуктан бул менин позициям.